Быйыл энергетика тармағы келерки күз-кыш мезгилине эртелеп кам көрө баштады. Баш аягы 150ден ашык көмөк чордондор оңдоодон өткөрүлүп, жаңылары пайдаланууга берилет. Бишкек жылуулук берүү борборун модернизациялоо жумуштары көздүн башында аяктап, Токтогул ГЭСин жаңылоо жумуштары да башталат. Электр жарыгын экспорттоо маселеси дагы каралып жатат. Ал эми 2016-2017 жылдагы кыштан чыгуу маалы ийгиликтүү аяктап, суунун көлөмү көп болгондуктан бир топ каражат үнөмдөлдү дейт энергетиктер. Кененирээк кабарчыбыз Нургүл Жумабекованын репортажында. Кар калың түшкөндүктөн 1 апрелге карата Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү жылдагыдан көбүрөөк болуп, 12,7 миллиард кубометрдин тегерегинде топтолор күтүлүүдө. Кыш оор болгону менен суу мол чогулгандыктан былтыр кыштан кыйналбай чыктык дейт энергетиктер. Негизгиси коңшу мамлекеттерден электр жарыгы импорттолгон жок. Тескерисинче көмүр менен көгүлтүр отту сарамжалдуу пайдаланып, 715 миллион сом үнөмдөлдү. Быйылкы кыштагы мындай оор болду, баарыбыз тең буга күбө болдук. Мына кандай көптөгөн кар түштү, суук болду. Бирок ушул ийгиликтүү даярдык болуп, өз убагында былтырдан бери мынакей буга чейин бир 3-4 жылдан бери Бишкек шаарында канчалык чоң иштер каралып, канча трансформатор, кабельный линиялар алмаштырган эсебинен улуттук тармакта жүргүзүлгөн иштер боюнча мынакей электр станциялар тармагында диагностикалык баягы атайын аппараттарды койгон эсебинен ушул авариялык өчүрүүлөрдү жана электр энергиянын болгон сапатын жакшыртуу боюнча иштер мынакей акырындан билине баштады. Бүлүштүрүүчү энергия компанияларынын жоготуулары азайып, бул да кошумча киреш алып келди. Авария болгон маалда гана болбосо жарыкты чектөө болгон жок. Жылдагыга караганда дебитордук карыз да төмөнүрөөк. Былтыркы жылы жалпы болуп 12,6 миллиард киловатт-саат электр жарыгы сарпталган. Кышты фактически Кудайга шүкүр жакшылап өттү быйыл. Муну айтып коюшун белгилеп коюшум керек. Бүт туруктуу иштеп атты. Мына Токтогул ГЭСине бир авария болду. Анын убагында кышка мөөнөттө өзү 1 айда бүтө турган нерсе 10 күн өптүрүштү. Акталада көмүр кештебей, нарында бир 3-4 күн кичине көмүр тарчык болуп ажиотаж болду. Андан кийин жана кар көчкү, жер көчкү болгон жерлерде алып кеткен жерде гана анча проблема болду. Суунун көлөмү арбын болуп жаткандыктан электр жарыгын экспорттоого мүмкүнчүлүк бар. Бул маселе боюнча жумуштар жасалууда. Эгер касса 1000 долбоору жүзөгө ашса, электр жарыгын кыйынчылыгы жок сатууга шарт түзүлөт. Учурда бул долбоор боюнча 4 мамлекеттин узакка созулган сүйлөшүүлөрү жыйынтыктоочу деңгээлге чыкты. Тендердик жумуштар аяктаган соң Кыргызстан аймагы аркылуу 500 киловольттук 400 чакырымдык аба чубалгылар тартылат. Экспорт маселеси чечилет. Бүгүнкү күндө бардык өлкөлөр, ошол эле кошуна өлкөлөр, Казакстандагы, Өзбекстандагы, Тажикстан, Түркмөнстан бардыгы тең ошо экспорт издеп атышат, каяк сатабыз дешип. Бул региондо эң эле ошо электр энергияны алабыз деген жалгыз Пакистан мамлекети болду. Алар бүгүнкү күндө айтып атат, канча электр энергия болсо да бергиле деп айтып атат. Мисалы азыр мына биз эмеле суроо бербейди, быйыл мына суубуз көп болуп атат, буюрса экспортко сатышыбыз керек болуп атат электр энергияны. Ошону азыр сатышка канчадан сатабыз, каяк сатабыз деген көйгөйлүү маселе абдан болуп атат биздики. Ошо менен азыр күнү түн иштеп атабыз. Быйылкы жылы энергетика тармагында бир топ иштер аткарылган турат. Ириде сентябрь айына чейин Бишкек ТЭЦинин модернизация жумуштары бүткөрүлөт. Ага чейин биринчи агрегаты сыноо иретинде убактылуу иштетилди. Эми экинчи агрегат да сыналат. Айбек Калиев бул жумуштар аяктаса кошумча 300 мегаватт кубаттуулук кошуларын билдирди. Токтогул ГЭСиндеги кабелдер алмаштырылат. Северный спорт менен Орто Сай көмөк чордондору жаңгыртылат. Ал эми реконструкция болгон Восточный, Кара Суу, Кызыл Аскер көмөк чордондору пайдаланууга берилет. Жалпы бөлүштүрүүчү компаниялар боюнча 154 көмөк чордон ремонт болунат, 4000ден ашык трансформаторлор каралып чыгат, 6000ден ашык километр бул улуттук тармактар боюнча ремонт иштери жүргүзүлөт. Ал эми бөлүштүрүүчү компаниялар боюнча жалпысынан 9,5 километр линиялар кайра каралып чыгат. Апрель айынын башында аба ырайынын кескин суук болору күтүлүп жаткандыктан жылуулук азырынча өчүрүлбөйт. Кийинки айда аба ырайы туруктуу жылуу болуп калган учурда жылуулук берүү токтотулат. Учурда Бишкек шаардык жылуулук берүү борборунда жетиштүү деңгээлдеги көмүрдүн кору бар жана ал кенен жетет. Нургүл Жумабекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Коомдук биринчи канал.